Oh, gadget. Саламатсыңарбы достор? Менин атым Жолдош. Бүгүн биз корея алфавитиндеги үндүү тамгаларды үйрөнүүнү улантабыз. Алардын ичинен биз бүгүн өтө турган тамга бул Йо тамгасы. Жашыл менен жазылып турган кругляшокту биз дайыма жазабыз. Анын ылдый жагында кызыл тамганы көрүп атабыз. Бул жатып турган тамгаларга кирет. Бир узун сызык солдон оңго. Анан кийин 1-2 деген кыска сызыктар. Бул кадимки эле Йо биздеги, Йо, айо, коён. Ушундай жерлерде келе турган тыбыш. Келди. Анда биз примерлерден карап көрөбүз. Мына бул жерде эми бул биз өтүп аткан сөздөрдө жашыл тамга, жашыл паста жана кызыл паста менен эле жазылган сөздөр кала баштады. Бул акыркы сабактардын бири. Бул предпоследний тамга деп койсок болот. Йориса. 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 Ашпозчу, повар. У-пё. Көңүл буруп угабыз. У-пё. Пё. У-пё. Марка. Хак-кё. Хак-кё. Биринчи хак, анан кё деп өзүнчө айтып көрөбүз, анан батыраак кошконго аракет кылабыз. Хак-кё. Хак-кё. 2 к, Мектеп деген түшүндүрөт. Кёшил. Мына карасаңар, хак-кё дегенде да кё бар, кёшил дегенде да кё бар. Окшоштук жактары бар. Бул эмне дегенде Кытайдын сөздөрүнөн келип чыккан корей сөздөрү да. Кийин буну ар бирин өзүнчө талдап түшүндүрүп беребиз. Андан кийинки сөз пё. Пё. П. Кичинекей улар болбас кыз менен анан Йо. Пё. Билет. Келе адаттагыдай кайра жалпы доскага 1 алыстан көз чаптырабыз дагы. Анан кайра экинчи катарга өтөбүз. Сусурё. Оңой сөз. Сусурё. Бул комиссия. Бул жерден баарыңарга намек кыла кетейин. Мага эл сом менен акча жөнөтүп атпайсыңарбы? Ошондо банк аркылуу жөнөткөндө 300 сом жөнөткөндө 10 сом алып калып атат, же 7 сом, же 15 сом алып калып атпайбы? Ошол банк алып калган акчаны комиссия дейбиз, Сусурё. Андан кийинкиси Йорам. Йорам. Бешик. Могёктаң. Могёктаң. Байкап атасыңар да? Мына бул к эмес, г болуп окулуп атат. Неге дегенде Йо үндүү тамганын астына келип атат. А бул болсо к болуп калып атат. Неге дегенде мындан кийин жазылган тамга үнсүз тамга. Могёктаң. Могёктаң. Йокшим. Корейлер аябай көп колдонгон сөз. Йокшим кылба. Йокшим кылба деп эле жүрөт да. Йокшим. Ач көздүк. Йокшим. Өзү бул сөз йок деген каалоо, шим деген жүрөк да. Аябай ысык. Мындай аша чапкан каалоо да. Ну, биз ач көздүк деп которуп койдук кыргызчага. Йокшим. Жадность деген сөз. Йоң. Йоң. Ажыдар. Бул чыгыш өлкөлөрүнүн маданиятында көп колдонулган сөз. Ар кандай историяларда же жомоктордо йоң, ажыдар. Келе кайра башынан окуп көрөбүз, шашпай. Биринчи тамга, биринчи сөз. Йориса. Йориса. Экинчи сөз. У-пё. У-пё. Хак-кё. Хак-кё. 교실. 교실. 표. 표. экинчи катарга. 수수료. 수수료. 요람. 요람. 목욕탕. 목욕탕. 욕심.
심, 욕, 심, 용, 용.